проходят выставки. Бишкектеги Россиянын илим жана маданият үйүндө кайрымдуулук иш-чарасы өттү. Анын жүрүшүндө кезинде Афган согушунда жасаган эрдиги бааланбай калган эки кыргызстандык жаран аскердик артыкчылыгы үчүн медали менен сыйланды. Мындан сырткары согуш талаасында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 4 афган ардагерине араба тапшырылды. Ушул эле күнү кыргызстандык жоокерлер тууралуу жазылган «Солдаты России» журналынын бет ачары болду. Иш-чараны Россиянын өкмөтүнүн астындагы Кыргызстандагы коргоо маселелери боюнча аскер атташесинин аппараты уюштурду. Уюштуруучулардын айтымында мындай маанидеги иш-чаралардын арты менен кыргыз-орус кызматташтыгын арттырып, достугун дагы да бекемдөөгө өбөлгө түзүлөт. Сегодня мы передаем 4 инвалидные коляски. Бүгүн биз Афган согушунда жаракат алган аскерлерге гуманитардык жардам көрсөтүп жатабыз. Согуш талаасында майып болгон жоокерлерге атайын араба тапшырдык. Ал эми медаль менен сыйланган эки ардагерди архивдик материалдардан издеп, эрдиги учурунда бааланбай калганы үчүн кеч болсо да сыйлоону чечтик. Негизги максат жоокерлердин учурунда жасаган эмгеги унутулбаганын даңктоо менен аларга материалдык, моралдык колдоо көрсөтүү болуп саналат.